Мына ушул боз үйгө мындайча айтканда 400 жыл болду да. Бул мен тайнемдин энесиники. Тайнемдин энеси 90го чыгып каза болгон. Бул сөөктөрү. Ал тайнем өзү дагы 90го барып 92 жашында каза болду. Өзүмдүн энем болсо 84 жашында каза болду. Анан ал энем мага тыштады дейм, сен эле муну бак, бул сөөктү, боз үйдү да караш керек аябай. Анан мен өзүм 70ке чыктым. Анан бул болгону гана кейсин жаңырттык. Бообулардын баарычы ошо бообуреки согулгандар, ушул калды. Бул кичине жаңыртып койдук. Боо согулгандар почти тайнемдин энеси соккон. Эми ойлоп көр, 300 жылдан ашты деп кой. Моунун өзү. Жыгач айтып атпаймынбы, 400 жылдан ашты почти. Могу чий эле канча мына. Ушул чийде деле 200 болду десем жаңылбайм го, 200 жыл болду деп. Бир кестерде элдин баары момундай болгарка саймага өтүшкөн. Ошондогу сайылган. Буга деле бир 40 жылдай болду десем жаңылбайм го. Экинчи боз үй, бу да кыргыз боз үй. 100 баш, азыр бирокто 85 баштай кылып тигип койдук. Аябай неме кылбайчы, дарайтпай. Буга бир 100 деп эле коеюнчу, анткени бул моунун сөөктөрүнүн баары тиги Жданов колхозунан жасалган. Моуларчы ошондон сатып эле алганбыз да, мунун өзүн, боз үйдүн өзүн. Бообуреки боолору болсо ошо как раз менин жанагы тайнемдердин соккону. Бул деген нак койдун жүнү да. Синтетика менен неметилген азыр тети жаңы боз үйгө. Бош болот. Бул болсо бекем, карабайсыңбы? Бекем, катуу. Бышык болот. Бул койдун анан бир болгон жаманы, жанагы күбө түшсө эле бул бытырап калганы жаман болуп атпайбы? Анан жана Кытайдын синтетикасын өтүп. Мына моунун баары неметилген жиптер. Ешилген жиптер. Мына бу да бекем кармайт. Могу жиптер. Колго ешилген. Эчкинин жүнү, эчкинин кылы менен койдун жүнүн аралаштырып, кара койдун жүнүн аралаштырып. Ички туризм эл эс алсын, асында бул жерде жаратылышты коргойлу. Токой өрттөнүп кетпесин, элдер барып арчанын арасына, бактын арасына от жагышат экен, кырсыкты каяктан деп болот. Ошол жерге немени токойду кайтаралы деп, андан тышкары Абышкам экөөбүз кичине кызмат кылып, бир аз болсо да акча тыйын табалы деп 2 боз үй. Бул 65 баш. Чакан, бир 15 кишиге ылайыктуу. Тигил боз үйүм болсо 100 баш. Ал чоң.